күйөөм каза болуп калып, квартираман айдалып кетип, акчам жок, көчөдө калганымда бул акеге кайрылганмын, Алла ыраазы болсун. Мен азыр балдардын пособиясы менен жашап турган үчүн биз колубузда эч кандай жардам жок. 33 жыл болду ушу ажырашып кеткениме. Ошондон бери өлүгү тиригү жок. Мурунку күйөөм ушу Назгүлдүн атасы Таштемирдин 33 жыл болду. Өлүгү тиригү жок. Бирок келсе кабыл алыш кыйын. Албайм кабыл. Экөөбүздү карабай койгон да. Кызым экөөбүздү. Ошо бойдон жок. Turmuştun nesiga chidabadi da. Qiynalganмын. Жашоодо 5 балам бар. 5 балам апам эле бар. Азыркы учурда эгиз кыздарымды багып, иштегенге шартым жок. Мен Аскарова Назгүл 1991 жылы туулгам, Жийде айылында. 5 балам бар. Азыркы учурда жолдошум каза болуп калган 2022 жылы. Өзүбүз Кара Сууда жашайт элек, жашап квартирабыздан айдалып кеткенбиз. Кыйын өтө кысыноолордон көп башыман өттү. Базарда иштей албай кыйналып, оюмда бар кыздарым, эгиз кыздарым бар болчу. Жалгыз апам бар пешенемде, Аллага шүгүр. Азыркы жашоодо 5 балам бар. 5 балам апам эле бар. Азыркы учурда эгиз кыздарымды багып, иштегенге шартым жок. Аллага шүгүр, ушунчалыгына. Жолдошум 2022 январдын 28-inde каза болгон. Орусчан болчу. Өзү бир уул, бир кыз. Кайынсиңдим Бишкекке турмушка чыккан. Ал орусчанын себеби өтүп кетти Ошто. Кайнужутум жок. Ошо кайынсиңдим эле бар пешенемде. Ал келип турат, өлкөлөрдөн кабар алып. Кайненем бар, кайнатам каза болуп калган. Кайнатамла да 5 жыл өзүбүз караганбыз, төшөктө жаткан. Өзүбүз базарда пакет сатып, араба сүндүрөп иштегенбиз күйөөм экөөбүз. Ал Бишкекте иштеди. Күйөөм менен 12 жыл жашадым. Азыр 5 балам болсо, чоң балам 6-класста окуйт, экинчиси 3-класста окуйт, үчүнчүсү эми бийил мектепке барат. Калган кыздарым, жолдошум каза болгондон кийин төрөгөнмүн. Эгиз кыздарым бар. Азыр 2 жаш 7 айлык болуп калды, Аллага шүгүр. Жолдошум менен базарда иштедик, базар соода саттыкта иштедик, Кара Сууда иштедик, Жалал Абадта иштедик, ал Бишкекте иштеди. Аябай жакшы адам болгон. Базарда экөөбүз чогуу иштедик, атабызды, кайнатамды бактык, апасын бакты. Апам да жадыбызда болду, өзүм апам. Кайнатамды карадык Кара Сууда. Тилекке каршы оорусуна караган, оорусу менен каза болуп калды. Башыман оор нерселер өттү. Өзүм операция болдум жакын ортодо. Азыр апам да катты ооруп калды. 1 айдан бери ашказаным оорутат дегенден больницага алып барганмын. Алып барып текшерсем, тамагынан рак болуп калыптыр. Ошону срочно Бишкекке алып баргыла деп атат. Өзүм алып барганга шартым жок. Балдарым пенсиясы менен жашайм. Аллага шүгүр, кыргыз элимдин жардамы менен жашаймын. Ошо жардамыңыздарга муктажмын. Азыр апамды срочно Бишкекке алып барышым керек. Бул жерде лечение кылганга шарт жок экен. Акча жок колумда. Өзүм жалгыз кызымын. Апамдын бир туугандары бар, эми бирөөсүнүн күйөөсү каза болуп калган, бирөөсү жүрөгүнөн операция болгон. Үкөлөр болсо каза болуп калган. Аларда балдары бар, өздөрү менен өздөрү. Биз дагы ошо тиричилик кылабыз. Ошо балдарымдын пенсиясы менен тиричилик кылабыз. Апам пенсия албайт, балдарыма пособие, соц пенсия алам, ар бирине 3200 алам. Почти 15 000 акча алам, ошол акча менен жашаймын, тиричилик кыламын. Алардын жолуна деп жардам берген агаларыбыздын жардамы менен жашаймын. Азыр больницага алганга, барганга, Бишкекке барып лечениясына, операциясына акчам жок болуп жатат. Ошого кыргыз элимден кайрылат элем. Кыргыз элимден жардам бериңиздер. Апам жакшы болуп кетсин. Пешенемде жалгыз апам бар.
Башка бир туугандарым жок. Жөлөкчү да, таякчы да апам. Ооругандан бери иштеген, жегенди да, ичкенимди да билбейм, эмне кылып атканымды да билбейм. Кантип жакшы кылып алам, билбей калдым. Сиздерден суранамын, апама жардам бериңиздер. Бишкекке алып барып жакшы кылып алайын. Бул жерде лечение кылдырайын десем, бул жерге болбойт, Бишкекке алып барыңыздар деп жатат. Сиздерден суранам. Аны айтышпады, өзүңөр барсаңар алар өздөрү айтат деди. Бул жактан документ туруп алып, карта аштырып алып барасыңар деди. Ошону эмне кылышымды билбей башым катып отурам. Алладан бир гана үмүтүм Алладан. Кыргыз элинен жардам сурап кетем. Апам жакшы болуп кетишине жардам бериңиздер. Өзүм жесир аялмын, 5 балам бар. Дүйнөдө эне оорубасын. Эне бизди чоңойтот экен да, өзү ооруп калат экен. Энебиз оорубасын дүйнөдө. Эч кимдин энеси оорубасын, эч кимдин башына жамандык күн түшпөсүн. Алладан ушуну сураймын. Апам оорусуну, ашказанын ооруду деген, 1 ай мурда. Тамак жесем оорутат деген. Анан шлангга жуктурган барганбыз. Шлангга жуктурганса кызыл өңгөчтө уже ишик пайда болуптур. Тамагын жаап башталыптыр, уже өтүшүп кетиптир деди. Суюк тамак берип эле карайсыңар деди. Анан анализдери чыкты. Анализдерин алып барсам, онкология больницага баргыла деди. Онкологияга барсам, срочно Бишкекке алып баргыла деп койду. Уже 10 күн болду ал сөздү айтканына. Ошондон бери ойлоном. Акчам жоктугуна байланыштуу апара албай жатам. Мен аты жөнүм Аскарова Мавлюда. Ушул айылда, Жидеде Арал айылында жашайбыз. Ошо 5 неберем, 1 кызым бар. Ошол үчүн азыр ооруп жаткан убагым. Докторго барсак, ошо Бишкекке барып көрүнөсүн деп кызым айтыптыр мага, айтышпады. Ошо мен азыр балдардын пособиясы менен жашап турган үчүн биз колубузда эч кандай жардам жок. Өлө турган аркабызда жүрөгүбүз ham жок. Баягы айтып кетти, ошо укаларым баары өтүп кеткен. Эndi ошо үмүтүм ушу Алладан, кыргыз элинден ушу жардам бере турган элдер болсо жардам берип койсоңуздарды суранамын. Мен ошо жутканымда азыр эч кандай неме жок. Жутканымда тамагым ооруйт. Ошо койгон эле суюк оокат ичип турам азырчачы. Кайнатмай ичип атам, өлкө. Мен мурунку турмушумда ушу 1 эле кызга ээ болуп калганмын. Атасы ham ошол жерлик жыйдалык болот эди. Азыр атасынын дам дараги жок. Ошо кызым менен ошо атамдардын колунда өстү. Тайтасынын колуна кийин чоңойгондо менин колума келип турмуш кылды. Ошо турмушудан ошентип күйөө балам ham өтүп кетти. Оорусу бар экен. Ошо 5 бала менен азырча жашап турабыз. Мен 3-чү аял экенмин. 3-чү аялым ошо 1 уул 1 кыз төрөгөнмүн. Мунун атасынан. Улум өтүп кеткен. Ошо кызым менен 2 жашар убактымда кеткенмин. Ошо арак ичип, ошо арак тууралуу кеткенмин да. Ошо жүрдүк кийин азыр жок. Өлүгү тириги ham жок азыр. Келсе кабыл алыш кыйын. 33 жыл болду ошо ажырашып кеткен. Ошондон бери өлүгү тириги жок. Мурунку күйөөм ушу Назгүлдүн атасы Таштемирдин 33 жыл болду. Өлүгү тириги жок. Бирок келсе кабыл алыш кыйын. Албаймын кабыл. Мен ошо уулум өтүп кеткенден кийин ошо аракка берилди. Аракка берилген бойдон ошо экөөбүздү карабай койгон да. Кызым экөөбүздү. Ошо бойдон жок. Турмуштун нересиге чыдабады да. Сыноого чыдабады окшойт турмуштун. Мен күйөөм таштап кеткенде ошо кыйналганым үчүн ата энем үйгө кетип калганмын. Могул ата энем бар эди. Кыйналганмын. 3 жыл мурда Адаларак жолу уулуга ютубка чыкканмын. Күйөөм каза болуп калып, квартираман айдалып кетип, акчам жок, көчөдө калганымда бул акеге кайрылганмын, Алла ыраазы болсун.
кыргыз элим, жийде айылы, үлгү айылы, апамдын айылы, кыдырш айылы, бүт элдер кыргыз элим жардам берди. Алла ыраазы болсун. Ушул үйдү салып беришти. Аллага шүгүр. Азыр үйүбүз бар. Бала чакам менен жашай турган үйүм бар. Бирөө кууп чыгат деп кычалат болбоймун. Шунча шүгүр кыргыз элиме. Аллахым ыраазы болсун. Баардыгы сурашып, акча салышып турду. Ушул үйдү кичинекай жаш балдардан бери баардыгы бүтүрүп берди. Аллахым ыраазы болсун баардыгы адамдарга. Тапканына береке берсин. Шунча гана сүйүнүп, кубанычым койнума батпай отурган кезим. Азыр сизге үйдү көрсөтүп берейин. Бул менин үйүм болот. Ичи 4 комната. Ичине туалет душу менен балдар кыйналбасын деп салып берген. Ичиндеги мебелдерини, бүт аяштарын алып берген. Күйөөмдүн достору алып беришкен. Бул жак коридор. Кире беришиңизде. Бул жака печка бар. Ушул жака чай дамдап, кышында от чагып отурабыз бала чакабыз менен. Бул жак балдардын комнатасы. Балдар жатышат бул жака. Бул жака балдар эс алыс, балдардын кыздарым, эгиз кыздарым уктап жатат. Азыр 2 жаштан өтүп калышкан, 2 жаш 7 айлык болуп калган. Бул жак зал. Бул жак зал. Килемдердин полный баары жокту ошол жийде айылы, жолдошум айылдары ошо кылып беришкен. Баардыгына Аллахым ыраазы болсун. Холодильникти, кир машина полный баары жокту аяштарыбызды алып келип берген. Жок бар, аристон бар. Бул жак кухнябыз. Баары шарты түзүп беришкен. Аллахым ыраазы болсун баарына. Баары жокто аяштарым алып келип берген бизге. Бул столдорду ушу Жапаров Алтынбек ака ушу жийден фонду алып келип берген өздөрү баары жок мебелдерди баардыгына. Баардыгына Аллахым ыраазы болсун. Сонун кылып салып берген. Балдарым жыргап жашап атат. Кыйналган күндөр артта калды. Баардык элимден, кыргыз элимден, жийде айылынан, үлгү айылынан, кыдырш айылынан баардыгы ошо мага Москвадан акча салып, ден соолугумду сурап, апам балдардын ден соолугун сурап, баардыгыбызга продукт алса, кийим кечебизге баары жогубузга жардам берген баардыгына кыргыз элиме Аллахым ыраазы болсун. Шунча гана шүгүр, жеткизгениңе шүгүр, ырызкы бергениңе шүгүр Алла тааламга. Жакшы эже. Мына өзүңүз мына кыргыз элинен ошондой видеого жардам сурап 3 жыл мурун чыгып, мынтип себеп болуп кайрадан кыргыз элине ыраазычылык айтып, ыраазычылык билдиргениңизде эле бул абдан жакшы көрүнүш менин оюмча. Мен сиз үчүн кубанычтамын. Үйлүү жайлуу болуп калыпсыз. Рахмат болсун. Эгиз кызыңыз, 5 балаңыз жаныңызда, жанында болгону апаңыздын ден апамдын ден соолугу оор болуп калды. Ооруп, азыр көйгөй ошол болуп атат. Ошол болуп атат. Ошо Бишкекке алып барып операция кылдырып атат. Ошол көйгөй болуп атат бизгечи. Ошол акча жок болуп атат. Ошол байландым сизге. Сизден Аллахым ыраазы болсун. Тапканыңызга береке берсин. Үй бүлөңүз менен тынч аман болуң. Ушинтип кыргыз элиме жардам берип, ар дайым кыргыз элим колдоосунда жүрө бериңиз. Ушунчалык келип бергениңизге Аллахым ыраазы болсун сизден дагы.